Жаңы өлкөгө келип, жаңы жашоону баштоо ар бир адам үчүн чоң сыноо. Айрыкча тилди, маданиятты жана билим берүү системасын жаңыдан өздөштүрүү оңой эмес. Бирок кээ бир жаштар үчүн дал ушундай кыйынчылыктар жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн эшигин ачат. Мына ушул сыяктуу билим жолуна түшкөн Пакистандан келген студент менен таанышабыз. Мен Пакистандан ошко 2023-жылы кылдым. Азыр мага 3 жыл болду. Биринчи жолу ошко келгенде жашоо кандай болот деп кажалет болгонмун. Анткени болок жер, башка улуттагы адамдар, кайсы университетке барам, каяка барап окуйм деп ойлонуп, издеп акыры мен бир кыргыз бала менен жолукканмын. Ал бала мага Кыргыз-Өзбек университетте жолуна карап берди. Каарманыбыз башка чет өлкөлүк студенттер сыяктуу медицина же англис тилин тандаган эмес. Кыргыз тили жана филологиясына билим алат. Ал үчүн эне тили жөн гана окуу предмети болбостон, кыргыз элинин тарыхын, маданиятына жол ачкан баалуу мурас болуп саналат. Жолу кийин, жолуң кийин ушурсуң. Кеч тагыттуу, бороон өлүп, кар уруп, суугунду уз мойнума алайын. Жол карайын, токтой турчу ата журт. Кыргыз адабиятына болгон кызыгуу аны улуттук руханий мурастарга дагы жакындаткан. Айрыкча дүйнөгө белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары студенттин сүйүктүү китептеринин катарын толуктайт. Мага Кыргызстан жагат, мага кыргыз маданияты жагат. Ошол үчүн мен кыргыз тили үйрөнүүнү тандап алдым. Өзгөчө мага Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары уттуу кызыктуу. Келечекте мен кыргыз тили үйрөнгөндөн кийин чет өлкөлөрдөн келген адамдарга кыргыз тили үйрөнүүтү жатат дейм. Себеби алар дагы кыргыз тилин жана маданиятты таанышсын дейм. Университет студенттер үчүн заманбап шарттарды түзүп берген. Кең китепкана, компьютердик класстар, ыңгайлуу окуу жайлары жана тажрыйбалуу окутуучулар билим сапатын жогорулатууга жардам берүүдө. Эл аралык университет бүгүн билимге умтулган жаштар үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү сунуштап келет. Ал эми бул студент үчүн университет жөн гана окуу жай эмес, кыялдарын ишке ашырууга жол ачкан чоң турмуш мектеби болду. Университет чет өлкөлөрдөн келген студенттерге ар тараптан шарттарды жарата берген. Сырттан келген студенттер үчүн кенчеликтер да жок. Мугалимдер да бизге чет өлкөдөн келген деп коңгол буруп окутушат. Мен Кыргыз-Өзбек эл аралык университетке өзгөчө жакшы көрөм. Менден ары сизге дагы кеңеш берем. Бул жерде келиңиз, Кыргыз-Өзбек эл аралык университетке тандап алыңыздар, билим алып кетиңиздер. Бөтөн өлкөдөн келип кыргыз тилин өз жүрөгүнө жакын кабыл алган студенттин окуясы, достуктун, билимдин жана маданияттын байланышынын жаркын үлгүсү. Анын алдындагы максаттары чоң. Ал эми бүгүнкү аракет ошол келечекке карай жасалган ишенимдүү кадам. Кыргыз-Өзбек эл аралык университети жаштардын кыялдарын ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзгөн билим ордосу, илим, достук жана мүмкүнчүлүктөр мекени. Лидаса Камчыбекова, Айбек Үсөн, Достук телестудиясы.